Рахмат. Урматтуу Өткүрбек Асылбекович, сиздин отчетуңузду окудук. Эң коррупциялашкан мамлекеттик органдарды тизмесинде окудук. Билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги, жалаң эле жанагы 10 000 сом айлык алып иштеген милиция, врачтар, мугалимдер иштеген мекеме коррупциялашкан органдардын катарында турат. Эмне үчүн сиздин отчетто коррупциялашкан мамлекеттик органдардын катарында бажы кызматы, финполиция жок? Біз мен докладтың өзүндө айтып өттүм, Жанарбек Кубанычович. Бул бизге түшкөн арыз даттануулардын негизинде, пландык текшерүүлөрдүн негизинде мыйзам бузуучулуктар аныкталган, ошонун негизинде талдалган талдоонун жыйынтыгы менен бул көрсөткүчтөр. Өзүбүзчө бул талдаган. Кайсы органдан көп арыз түшүп атат, кайсы мыйзам бузуучулук, кайсы органдан көп. Ошонун эсебинен чыгарып атабыз. Рахмат. Эми көчөдөгү элдин пикири бир аз башкачараак да. Бажы, каржы полициясы, коррупциялашкан орган катары баарыбызга белгилүү. Анан келип эле жанагы биздин байкуш мугалимдер, врачтар иштеген, милиция иштеген аз айлыкка бажы кызматынын, финполициясынын башчысынын байлыгы менен алардын байлыгына 1000 мугалимдин байлыгын теңесеңиз дагы жетпейт да азыр. Менин оюмча.